Бизде экинчи подкаст, экинчи бөлүмү. Мен бүгүн көбүнчө эфирибизди немеге арнагым келип атат? Айыкпас дарттарга. Айыкпас дарттардын эң эле башында рак турат. Адамдын ишеними бул жерде аябай чоң роль ойнойт экен. Доктурлар билишет. Бул адам жакшы болуп кетиши мүмкүндүгүн, когда адам өзү 200% жок, мен жакшы болом деп, баягы эч нерсеге ишенбей, диагнозго да ишенбейчи, аракет кылганда үмүт өз аздык кылат. Үмүттүн көп нерсеге күчү жетпейт, максаттын күчү жетет. Жашоодогу бардык ситуацияны өзүңүздөргө байлаңыздар да. Салам достор. Бизде экинчи подкаст, экинчи бөлүмү. Биз биринчисинде ошол балдардын кичке кезинде алган травмалары жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бул подкастта болсо азыркы учурдагы чоң адамдардын учурунда алып жаткан психологиялык травмалардын кесепеттери жөнүндө сүйлөшөбүз. Конокто адаттагыдай эле психолог эжекебиз Дөөлөткан Кабыкова. Саламатсызбы? Саламатсыздар мекендештер. Анан Мелис мен аябай сүйүнүп атам ошол өткөндөгү теманын как бы уландысы кылып кетип атканыбызгачы. Себеби өткөндө биз балалыкта алынган травмалар жөнүндө сүйлөштүк эле. Азыркы бүгүнкү күндөгү теманы ушул чоңдордун травмалары да эмнеге алып келиши мүмкүн деген теманы улантып атканыбызга кубанычтамын. Себеби дегенде эң көп жолугуп аткан мисалга психологко келгенде баягы дени психологиялык жагы кыйналган болсо дагы да, көңүлү, жан дүйнөсү кыйналган болсо дагы баягы физикалык здоровьясы мындай ден соолугу жакшы болсо мен көп деле капа болбойм да. Себеби бул киши эгер ушул акыбалдан чыгып кетсе, жакшы да чыгып кете алат. Анан кийин мен жаман көргөн приемдордун бири клиникаларга чакырышат да. Мисалы үчүн онкологияга чакырышат, хирургияларга чакырышат, нейрохирургияларга чакырышат да. Ошол жерге барганда баягы адамдын айыкпас дарт менен ооруп калганын бугасын билесин, көрөсүн да. Анан колуңан келгенче баягы адамга жардам бергиң келет. Бирок байкап турасың да, баягы диагнозду укканда, эми Кудай өзү жардам берсин, ушул состояниядан чыгып кетсин депчи. Анан баягы адам менен сүйлөшкөндө түшүнөсүн да, мисалы үчүн ошо онкологдор деле, онкологдор, нейрохирургдар, кардиохирургдар бекерге чакырышпайт да. Ошол адамдын жакшы болуп кетишине жан дүйнөсүн ишентиргенге жардам бериңиз деп чакырышат. Понимаешь? Если, например, ишенимди жаратыш үчүн. Себеби дегенде алар да билет да, адамдын ишеними бул жерде аябай чоң роль ойнойт экен. Мындай калп эле жакшы сөз айтып көңүлүн көтөрүп коюңуз деп эмес. Ушул адамды колдон келгенче ушул состояниядан чыгыш мүмкүндүгүнө ишенгенге жардам бериңиз депчи. Себеби баягы диагнозду уккандан кийин, операциядан кийин ал адам көбүнчө эле күрөшкүсү келбей калат да. Болду да эми деген сыяктуучу. Доктурлар деген билет да, кээ эгер доктурдан сырткары дагы адам өзү жакшы болушуна 100%, 200% ишенип аракет кылган маалдарда баягы сыйкырды күч деп коебуз. Биздин колубуз келбеген нерсени бул чудо деп, сыйкыр деп коебуз да. Ошондой маалдарда болгонун доктурлар билишет. Бул адам жакшы болуп кетиши мүмкүндүгүн, когда адам өзү 200% жок, мен жакшы болом деп, баягы эч нерсеге ишенбей, диагнозго да ишенбейчи, аракет кылганда ошондой нерсеге жардам бериш үчүн жолдорун издегенде чакырышат да врачтар. Анан мен бул сөздөрдү эмне үчүн айтып атам? Мисалы үчүн бизде ошондой диагнозу бар жарандар угуп аткан болушу мүмкүн. Ошондой диагнозу бар жарандардын жакындары угуп аткан болушу мүмкүн. Ошон үчүн эч качан үмүттү үзбөстүк керек да. Анан кийин үмүт өз аздык кылат. Үмүттүн көп нерсеге күчү жетпейт, максаттын күчү жетет. Бир максат болсо, жок, несмотря ни на что, эч нерсеге карабай, мен жакшы болом, атамы жакшы кылып алам, баламы жакшы кылып алам дегенде кандайдыр бир күчтөр пайда болот, себептер пайда болот дагы, адам жакшы болуп кетиши мүмкүн да. Азыр чоңоюп, баягы акыл эс токтотуп калган мезгилдеги психологиялык травмалардын кесепети канчалык оор, кандай ооруларга алып келиши мүмкүн?
негизи көп айтылат да, ошо психологиядан дагы көп нерсе чечип коет, маанилүү оорулардын дагы келип чыгуусунун бирден бир себеби ушул депчи. Кандай кесепеттери ооруларга алып келиши мүмкүн? Аябай туура. Бул жерде эми мен баягы жеңил оорулар жөнүндө сөз кылгым келбей эле турат, убактыбызды кетирипчи. Себеби кан тамыр жүрөк оорулары, инфаркт, инсульт дегендерди эми азыр медик местер деле билет да, доктур местер деле билет. Ошол нерселер ооруга алып келиши мүмкүн. Стресс, депрессия. Мен бүгүн көбүнчө эфирибизди немеге арнагым келип атат? Айыкпас дарттарга. Айыкпас дарттардын эң эле башында рак турат. Рак оорусу турат. Рак оорусун аныктаган адам, рак оорусунун себебин аныктаган адам ушул маалга чейин жок. 101 себепти, 1001 себепти көрсөтүшөт. Эми кайсы бири болгонун билбейбиз. Бирок азыркы убакытта эми бак неврологдор, нейрофизиологдор, анан психологдорду дагы онкологдор бул нерсеге кошушту да. Ошондо бардык эле мындай адамзаттын акылдуу части, акылдуу бөлүгү бул нерсенин себебин билгиси келип атат да. Анан кийин ушул орунда мен бир Хаммер деген онколог кишинин немеси жөнүндө, изилдөөсү жөнүндө окудум да, жакында элечи. 10 000 адамды өзүнүн практикасындагы 10 000 адамды изилдептир ошол Хаммер. Бул психолог эмес, онколог. 10 000 адамды изилдептир, бирок ошо изилдөөгө ошол нейрофизиологдорду, психологдорду, кыскасы көп врачтарды подключать этиптир да. Анан кийин ошол изилдөөдө, көп жылдык изилдөөдө эми бул 10 000 кишиничи. Анан психологдорду дагы кошкондо, ошо психологдор ошол адамдар менен сүйлөшкөндө бир нерсени көпчүлүгүндө бир нерсе аныкталган да. Ошол рак диагнозу бир эле нерсе бардыгында көпчүлүгүндө аныкталган. Ошону эми основа кылып алат да наукачы, когда 50% өйдө болгондо көпчүлүгү деп, жыйынтыгы деп. Ошол онкология менен ооруп калган адамдардын аябай көп бөлүгү диагноз коюлганга чейин 3 жылдын ичинде, 1 жылдан 3 жыл, эң көбү 5 жылга чейин аябай күчтүү психологиялык травмаларды башынан өткөзгөн адамдар болгон да. Жакынын жоготкон, ишин жоготкон, турмушунда ар түрдүү өйдө ылдый нерселер болгон адамдар болгон да. Ушу 1 жылдан орточосу 3 жылга чейин, анан максимум деп коебуз, эң алысы 5 жылга чейин. Ошол 5 жыл аралыгында аябай көп баягындай стресске кабылган адамдар болгон. Эми ошол стресске кабылган адамдардын бардыгы эле рак болот дегенден алыспыз. Да? Ал адамдар кандай адамдар? Ал адамдардын бир психологиясында, жан дүйнөсүндө, нервинде өзгөчөлүктөр болгон. Кандай өзгөчөлүктөр? Ал адамдар сырттан караганда акылдуу, күчтүү, сырттан караган кишилерге бардык иштерди жакшы кылган, сонун кылган, ошондой адамдар болгон. Бирок ички жан дүйнөсүндө өзүн жалгыз сезген, өзүн бирөөлөр сатып кеткендей сезген, себеби турмушта ошол окуялар болгон да. Өткөргөн ошол нерселерчи. Анан өтө жакын ишенген кишисин жоготкондон кийин катуу стресске кабылган. Жоготкон дегенде бул жерде баягындай каза болуп эле эмес. Баягындай урушуп калып, ажырашып, эки жолго түшүп, ал ата-эне болушу мүмкүн, ал баласы болушу мүмкүн, ал досу болушу мүмкүн, ал мындай немелери, турмуш жолдоштору болушу мүмкүн. Ошондой нерселерден анан кийин бул адамдар эч качан ичиндекини сыртына чыгарбаган. Бул негизи зыянбы? Зыян болгон үчүн рак болуп атпайбы? Жок, ичине чыгарбаган. Негизи көп айтылат го мындай болгон сырыңды, болгон өткөн кеткен окуяны ар кимге айтып өргөнгө болбойт деген сыяктуучу. Ошондо бул зыян болсо кимге бөлүш керек, кимдер менен сүйлөшүш керек да? Бул учурда мындай да, ооба, ар кимге айта берген деле болбойт, бирок ошон үчүн биз психологдор адамдарды өзүң менен өзүң дос бол дегенге үйрөтөбүз да. Сөзсүз эле бирөөгө эгер жакын досуң болсо, бул сонун. Жакын досуң болсо сонун. Анан кийин, например, жашырактар стрессти ата-энесин аяганынан айтышпайт. Мисалы үчүн, ата-энесинен коркконунан айтышпайт. Или болбосо жолдошу жубайын аяганынан айтпайт. Жубайы жолдошунан коркконунан айтпайт дегендей себептер көп да. Кээ бирде коркконуңан айтпайсың, кээ бирде аяганыңан айтпайсың да, кээ бирде ишенбегениңен айтпайсың. Туурабы? Адам эгер өзү менен дос болгондо,
адам өзүнө ишенгенде, анан кийин адам мындай Кудай дейбиз, башка дейбиз, ар кимдин ар кандай чоң ишеним бар да мени жараткан күчкө ишенгенде, андай күч мени жалгыз таштап койбостугуна ишенгенде, жоготуулар болуп турат экенине моюн сунганда, бул нерселер жан дүйнөңө ооруйт, капа болосуң, бирок анчалык зыян жеткизбейт да. Эми бул жашоодо кабыл алыш керек да бардык нерсенин түбөлүктүү эмес экенин. Албетте. Бардыгы жаныңда боло бербейт, бардык нерсе убагы менен бардыгы сонун болуп кетпейт, идеалдуу болуп кетпейт дегендей, анан ар дайым эле күн чыгып тура бербейт да. Бир күн түн, бир күн. Ушул нерсени кабыл алыш керек деп ойлойм. Анан дагы бир да мындай сиз айтып атпайсызбы, жумушунан айрылганда же жакынынан айрылганда ушундай бир абалдарга түшүшөт депчи. Негизи бул баарында эле кездешет болуш керек. Эми көпчүлүк бөлүгүндө баарында дебейин, көпчүлүк бөлүгүндө. Анан эми ушул учурда эмне кылыш керек? Мисалы, эң сонун жумуш жумушту алалы, мисалы. Айлык маянасы сонун болчу, баары сонун, анан бир күн келип эле жумушу жок калды. Мындай абалда кандай болот? Стресс болот да. Албетте. Кантип чыкса болот? Бирөөгө бөлүшүш керекпи, же кандай кылыш керек? Мунун бир жообун азыр эле жогоруда айтып өттүк. Бул жашоодо бардыгы болот деген нерсени билиш керек да. Мындай адамзада. Бул турмуш өткүнч да, бардык нерсе өтөт. Жакшы нерсе деле өтөт, жаман нерсе деле өтөт. Анан мен тирүүмүнбү? Демек Кудайдын дагы мага койгон планы бар да. Ошол нерсени билиш керек да адам. Азыр сен аябай туура нерсе айттың. Чоң адамдар, например, чоң иште иштеген, жакшы иште иштеген, аябай элдин алдында жүргөн, майлуу сүттүү болбосо дагы баягы авторитет болуп жүргөн да, адамдар көбүнчө эле баягындай жакшы кызматтан түшүп калганда аябай көп, өтө оор кабыл алышат. Ар түрдүү ошондой айыкпас дарттарга душар болушат да. Болбосо мынтип сырттан карасаң, азыр эле айттык го, акылдуу адам, эл башкарып жүргөн адам да, мынтип карасаңчы, телегей тегиз. Анан эле кызматтан түшкөндөн кийин эле, азыр Хаммер айткандай, 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин рак болуп калыптыр, мынандай болуп калыптыр, анан ошонун аркасынан өтүп кетиптир деген сөздөрдү угабыз да. Ошон үчүн психологияда мындай сөз бар да, акылдуулук менен данышмандык экөө бир нерсе эмес. Акылдуу болгон үчүн ошол кишинин колунан ошондой жакшы иштер келди, кыйын иштер келди. Данышмандык бул бардык нерсеге, жашоодон келген бардык нерсеге моюн сунуш. Бирок моюн сунуп жоголуп кетүү эмес. Болгон ушул экен да, эми эмне кылайын эмес. Бул күн да өтөт. Кудай мага жакшысын да берди эле, эми мунусун деле көтөрүшүм керек дегенде, баягы сабырдуулуктан сырткары акылмандык менен баш ийүү турмуштун өдө ылдый нерселерине. Ошондо анан кийин жан дүйнөбүз да жабыркабайт. Анан кийин физикалык денебиз дагы жабыркабайт да. Эми мындай деген суроо бергим келди. Мисалы, ал жумуш боюнча же болбосо өзүнүн потенциалы дейли. Мисалы, бир адамдын өзүнүн потенциалы өтө сонун болчу, кадыр барктуу болчу. Андан кийин ошол жумушунан айрылгандан, жакынынан айрылгандан кийин өзүн таштап койсо, анан көп ойлонсо, бардык нерсе аркага кетиши мүмкүнбү? Ошол эле колунан келип аткан иштер кийинчерээк кыла албай калышы мүмкүнбү? Албетте аркага кетет да. Себеби дегенде мындай да. Бул жерде чоң катачылык эмне болот? Чоң катачылык бул адам, ошол адамдарчы, депрессияга түшкөн, ошондой ооруга кабылган адамдар жашоосундагы эң маанилүү нерселерди өзүнө эмес, башка нерсеге байланыштырып коюп атышат. Ошол эле жумушка, ошол эле же жолдошуна, же досуна, же өзүнөн чоң дагы бир ишенген бирөөсүнө. Анан кийин жумушту жоготуп койгондон кийин ушул акыбал. Ажырашып кеткенден кийин дагы оору. Болбосо ата-энеси өтүп кеткенден кийин дагы айыкпас оору, же жакын бирөөсү өтүп кеткенден кийин. Ошон үчүн жашооңдогу бардык нерселерди биринчи өзүңө байланыштырышың керек да. Мен бар болсом, мен тирүү болсом, ушул нерселер болот депчи. Анан кийин жок, анан ушул нерселерди мен бирөөлөр үчүн жасабай атам. Ооба, биз эл үчүн жасайлы дейбиз, журт үчүн жасайлы, ата-энем үчүн, балдарым үчүн. Бирок сен бар үчүн жасап атасың да. Сенин ден соолугуң бар үчүн, сенин билимиң бар үчүн, сенин аракетиң бар үчүн, сенин жакшы ниетиң бар үчүн жасалып атат да. Алла Таала күчтөрдү ошон үчүн берип атат. Анан кийин мен ата-энем үчүн жашайм, мен балдарым үчүн жашайм, мен досум үчүн жашайм, мен башкалар үчүн дегенде
ошол сен кимдир бирөө үчүн кылып аткан объект жоголуп калганда сенин жашооңдун маңызы жоголуп калат да. Анан кайсыдыр бир учур болот, жашагың да келбей калат. ооба. Анан ошол моментте ичиңде ошондой нерселер пайда болот да. Баягы сенин клеткаларың дагы, нервиң дагы эми жашабай деле койсо болот экен деген сыяктуу баягындай пусковой механизм кетет дагы. Анан ошондой оорулар пайда болот. Анда подсознание менен түптүз эле тиешеси бар экен да. Түптүз тиешеси бар. Өтө эле түптүз тиешеси бар. Сиздин сөзүңүздөн улам, мисалы стресс, депрессия деп атпайсызбы? Эми айттык да, ошолордун кесепеттери, анан бун абалдан чыгуу үчүн биз кабыл алышыбыз керек дедик. Андан сырткарыда кандай жолдору бар? Дагы бул сөздү мен эми психолог болгондон кийин миллион жолу кайталайм. Жашоодогу бардык ситуацияны өзүңүздөргө байлаңыздар да. Жакшысын дагы, жаманын дагы. Бирок бул жерде баягы өзүңөрдү күнөөлөп эмес. Мына айыкпастардын дагы бир эң орчундуу немеси, белгиси эмес, себеби ошол адам жашоосундагы жаман окуяларды, стресс келтирип чыгарган окуяларга көбүнчө өздөрүн күнөөлүү эсептеп калышат да. Понимаешь? Өздөрүн күнөөлүү эсептеп калышат. Ошон үчүн өзүң себепчи экенин бил. Адам тыянак чыгар. Негизи өзүнөн көргөн турабы. Ал катаны кайталаба. Бирок өзүңдү күнөөлөп жатып калба да. Жеп жатып калба да. Анан бири ушул болду, экинчиси мен айтып атпаймынбы? Күндө таң атып атабы? Таң аткан болсо, демек Кудай сага бир план койду. Жашоо сага бир план койду да, максат койду. Мындандай да, таңдын атканы, батканы ол бизден байланыштуу эмес. Таң ата берет, күн бата берет дегендей. Бирок ошол күнгө маңыз коюш бул бизден да, бизден байланыштуу. Таң аттыбы, ооба бир ситуация болду, ишиңе жоготтуң, же жакын кишиң жоголду, же башка болду да. Анан мен тирүү болгондон кийин менен Кудай акылымы алып койгон жок, азырынча ден соолугуму алып койгон жок, билген билимими алып койгон жок. Бул ишти жоготсо, демек башка иш болот. Бай айтат го, Кудай бир эшикти жапканда 10 эшик ачылышы мүмкүн. 100 эшик ачылышы мүмкүн. Ошону ойлонушубуз керек дайымачы. Анан кийин бирөө бизди сатып кетсе, сүйүнүшүбүз керек да. Неге? Жашоомдо бир саткан адам азайды. Бир адамдын менин кадырыма жетпеген адам азайды. Бир душман азайды. Правильно? Өзү менен ого дагы Кудай күч жок, бирок сиз ошентип айткан мененчи, мындай сүйүнүп кабыл алып деген менен жашоодо мындай сүйлөгөндө ошентип айтышыбыз мүмкүн, бирок жашоодо ошону кабыл алыш кыйын да. Себеби эмнеге? Себеби биз аны менен жакшы күндөрдү чогуу көргөнбүз, жакшы күндөрдө чогуу бирге болгонбуз дегендей. Анан бир күн келип эле бир терс жаман иш кылып эле сатып кете турган болсо, өтө кабыл алыш оор болот да. Ошон үчүн онкология келип чыгып атпайбы, Мелис? Кабыл алуу кыйын болгон үчүн. Ошон үчүн мындай настоящий терең психология менен шугулданган кишилердин биздин силерге айта турган сөзүбүз кабыл ала билиш керек дегенди үйрөтүш да. Жеңилдик менен кабыл ала билиш керек. Ошон үчүн түшүндүргүбүз келип атат. Эгер капа болсоң, таарынсаң, депрессия болсоң, стресс болсоң, ичиңе салсаң, кимге зыян болуп атат? Өзүңө. Мынандай деш керек да, мен дайым айтам. Ошол сырттагы жаман окуялар 1000 жолу кайталанышы мүмкүн. Бирок сенин жаның бирөө эле да. Сенин көңүлүң, сенин жүрөгүң бирөө эле да. Анан ар бирин кабыл ала берсең, талкаланып кетип атпайбы? Ошон үчүн баягы жан дагы, акыл дагы, ден соолук дагы жашоодон бизге берилген аманат. Биз өзүбүздүкү деген бул катагерчилик. Ал аманат. Денең дагы аманат, жан дүйнөң дагы аманат. Эгер сен ошол жаман нерселерди түшүнүш керек, кабыл алыш керек, бирок жан дүйнөңө киргизбейсең, сен аманатка кыянат кылган болосуң. Сен ошо өзүңө берилген сонун бир жашоодон, Кудайдан берилген көңүлдү сактай албаган болосуң. Анан жок, ооба, болду, болор иш болду. Бул жерде менин да катам бар. Макул, кетсе жооп берем да, кой берем, өзүңүн ички дүйнөң менен сүйлөшөсүң да. Бирок бул бир жаралган жашоодо мен жан дүйнөмдү сакташым керек. Бул деген баягы эгоизм эмес. Антсең дагы эгоист болуш керек экен да деп
айтышат да, жок, это другая крайность, бул башка неме да, башка нерсе. Бул менин жан дүйнөм, менин жашоом, менин ден соолугум, менин кадырыма жеткен кишилерге кызмат кылганга керек. Мен үчүн күйгөн адамдарга керек. Мен үчүн күйгөн адамдарга керек. Мени түшүнгөн адамдарга керек. Мага ишенген адамдарга керек. Ошол үчүн мен бар болушум керек деген мааниде сен өзүңдү сакташың керек да. Эми көпчүлүк адамдардын жасаган иши эл эмне дейт үчүн, эл көзү үчүн, ушунда зыян чоңбу? Өтө чоң. Өтө чоң. Эл эмне дейт, элдин көзүнө деген неме менен, концепция менен ошондой ой менен жашаган адамдардын көпчүлүгү бул өзүнө ишенбеген адамдар. Баягы кичинесинен эле баягы ата энеси эл мынандай дейт, эл анандай дейт депчи, балага элдин балдары болуп келип турган эл эмне дейт келип чыгат да. Албетте. Ошо элдин балдарынан эл эмне дейт келип чыгат да. Өткөндө да айтканбыз, элдин балдары деш керек. Эл эмне дейт деш керек, бирок аны таптакыр эле баланын же чоң кишинин жан дүйнөсүн эзип таштай турган даражада эмес да. Аны дегенде дагы сен ошо сени сүйлөгөндөрдөн өйдөсүн. Сени сүйлөгөндөр ката кылганын далилдеп кой деген мааниде айтыш керек да. Акылдуулугуң менен, күчтүүлүгүң менен айтат го, адамдын кандай жыгылганы маанилүү эмес, туруп кеткени маанилүү. Сен туруп кет балам, досум, башка депчи. Мен мындай суроо бергим келип атат. Сиз билген бир факт барбы? Мисалы, ошол эле психологиянын жардамы менен ишеним болуп, өзүндө ишеним пайда болуп, ракты жеңген адамдар барбы? Менин өзүмдүн психологиялык практикамда бактка каршы жок. Азырынча бирок мен баягы дүйнөлүк нерселерди жөнөкөй адабият эмес, именно психологиялык, фактический адабияттарды биз эми көп окуйбуз да. Ошодон келтиргендер көп да. Анан кийин мен эмне үчүн бул темага кайрылганыңа сүйүнүп атам. Кийинки убакытта бактка каршы менин психологиялык практикамда ушундай рак оорулары менен көп иштешип калдым. Рак менен, цирроз менен көп иштеп калып, анан кийин клиенттеримен сырткары өзүмүн жашоомдогу тууган уруктар да көп кездешти, жакын досторум да көп кездешти да. Анан кийин мен ошол Хаммердин немесин, статьясын окуганда, макаласын окуганда ушунчалык таң калып таш жарылдым. Ошол макалада келтирилген нерселер мен бул жашоодо билген адамдардын жашоосуна, башынан өткөн окуяларга, ошол окуяларга болгон ошо рак менен ооруп калган адамдардын мамилесине 100% дал келет да. Дал келет. Мен ушул рактын айынан жоготкон туугандарым бар. Жакын эле туугандарым, мына мен аларды жоготконума көп болсо 3 жыл, 5 жыл болду да. Ал окуяларды мен унута элекмин да. Алардын басып өткөн жолдорун дагы билем да. Кийин анан мен ушундай статьяларды окуганда мен ушинтип салыштырдым да. Салыштырганда бул немец да бул кишичи. Немец онкологу. Менин туугандарым кыргыз болуп атпайбы? Мен билген кишилер кыргыз болуп атпайбы? Демек, психология, жан дүйнөнүн оорушу, мындай оорулардын келип чыгышы ол нация тандабайт экен да? Улутка карабайт. Улутка карабайт экен. Адам болуп бир болгондон кийин ошондой экен да. Анан кийин мен жакында эле эң акыркы немени айтайын. Мисалы, 2 жума мурда мен ошол онкология менен операция боло турган адамга чакырышты балдары. Ал адам онкология экенин билбейт экен. Ал адамга башка эле диагнозду айтып, ошол диагноз боюнча неме болосуз, операция болосуз деп түшүндүрүштүр. Барганда мен азыр ойлоп атам, ал адам уже диагнозун уккан болуш керек, себеби операция бүттү. Анан докторлор баары бир айтат болуш керек депчи. Анан кийин мени неме кылган нерсе, ушунчалык акылдуу да. Жаш эле адам, акылдуу, турмушка көз карашы аябай сонун, бул жашоодо көп нерселерге жетишиптир. Бирок эң капа болгону, ал өзүнүн бир туугандарына бир 6-7 жылдан бери өтө капа болуп жүргөн да, ушу күнгө чейин. Себеби бул жерде капа боло турган себептер деле бар. Чындап бар, адам себеби жок капа болбойт да.
Анан кийин ал ушунчалык күчтүү киши экен, сырттан караган адамдын баардыгы аны аябай күчтүү деп эсептейт экен да. Балдары, аялы, достору. Себеби ал ошол бир туугандарына ичинен таарынып, ошол нерсени сыртка билдиргиси келбей, намызданып, баягы сен айткан эл эмне дейт, биздин мамилебизди эл билбестик керек, алар мени жаман көрсө дагы, алар мени түшүнбөсө дагы, мен аларга жакшы мамиле кыла беришим керек деп, бирок ичинен алардан башка мамилени күтүп уже чарчап калган да. Балдарынан чарчаган эмес, аялынан чарчаган эмес, жумушунан чарчаган эмес. Именно бир туугандарынан ушунчалык таарынып, ызаланып, анан анын хроникалык оорусу болгон, зады мурдадан эле. Ошол оору анан кийин азыркы маалда ракка айланып калган. Анан өтө намыскөй. Анан кийин намыскөй дегенде мен азыр сиздин сөзүңүзгө карап отуруп айттым да, намыскөй эмес, куру намыс го дейм. Мисалы намыскөй болсо андай кадамдарга барбайт болуш керек эле да. Куру намыс да, жөн эле койчу, эл эмне дейт, ушуну билбей эле койсун деп атпайсызбы? Ошолордон улам куру намыс дагы бар да бизде кыргыздардачы. Куру намыс дагы бар, бирок бул жерде чыныгы намыскөйлүк эмес. Чыныгы намыскөйлүк себеби, мисалы үчүн баягы элдин көзүнө деген нерсе бул куру намыс да. А бул жерде бул элдин көзүнө деле дебей атат, бул ошол бир туугандарынан чындап мээрим күтүп атат. Чындап муну колдошун күтүп атат. Жакшы сөзүн күтүп атат да. Анан кийин бир туугандар кылбаганда чындап намызданасың да. Бул куру намыска деле кирбейт. Бул чыныгы намыз да. Себеби анан мен менен сүйлөшүп атканда ыйлады да, мисалы үчүн психологдор бул нерсени билет да. Мындай кээ бирде бизде алдашат да, мындай башка эле себепти айтышат да. Айтканда бирок ал себептерди жеңил эле айта беришет. Анан кийин үстүртөн эле айта беришет, оңой айтышат да. Анан кийин отурасың жок, ичиңде мынтип отурасың да, бул себеп эмес, бул себеп эмес, мунун ооруп калганына бул себеп эмес деп өзүң айтып отура бересиң ичиңде. Ал адамга айтпайсың. Тушуңда отурган клиент бул ачылыш керек да, анан ачылбай атат деп отура бересиң да. Анан кийин бир суроо бергенде ошол суроого кыска жооп берет дагы, же көзүнөн жаш чыгып кетет, же уже сүйлөбөй калат адамчы. Сен ошо оорулуу точкага бастың да. Жаран билдиң. Сигнал точкага бастың да. Анан мен ошол бир туугандары жөнүндө сөз айтып келгенде ыйлабыйды. Көзүнөн жаш чыккан жок, ыйлабыйды кадимкидей. Демек бул адам ого чейин Россияда ушунча жыл иштеп жүрдүм, Кыргызстанга келип ушундай чоң жерди башкардым деп айтып аткан. Аларды жеңили менен эле айтып аткан да. Бир тууган темасында уже ыйлап туруп, уже сүйлөй албай калды. Демек ал Россияда эле мунун жан дүйнөсүн эзген жок. Келип бул жерде заведующий болуп 15-20 кишини башкарганы деле мунун жан дүйнөсүн эзген жок да. Алар жөнүндө айтып атты, ал жерде болгон стресстер жөнүндө айтып атты. Болуп турат, жумуштагы уруштар. Бирок ошо бир тууган агайынелер жөнүндө болгондо даже сүйлөбөй койду. Ыйлабыйды. Анан кийин акырындык менен сүйлөшүшкө туура келди. Анан кийин мен айттым, операциянын алдынан сиз ушул нерселерден мени бекерге чыгарышкан жок депчи. Жок дегенде ушул маалга чейин көтөрүп жүргөн жүгүңүздү операциянын алдынан тазаланып алыңыз, чтобы операция жакшы өтсүн. Операциядан кийин сиз ал жүк менен жашабаңыз. Тез өзүңүзгө. Эми унутпасаң дагы, жок, унутулбайт. Мен унут деген психологду сыйлабайм. Унутпой дешет го? Жок, кантип унутасың? Унутуш үчүн сени мээңди алып башка мээ коюш керек да. Жок, кабыл кылыш керек. Кабыл эле кылыш. Кабыл кылып, анан ошол нерсе мага зыян жеткизип атканын түшүнүшүм керек да. Оорулардын бардыгы, стресстердин бардыгы биз ошол акыбалды кабыл кылбагандан келип чыгат. Жок, мындай болушу мүмкүн эмес дегенден. Ошон үчүн башында айтып кеттим го, бул жашоодо бардык нерсе болушу мүмкүн. Только мен ошол болгон нерсени жан дүйнөмдө эзбей турган кылып кабыл кылып, ошол нерседен күчтүү болуп, ден соолугу жакшы, опыт алган болуп чыгып кетишим керек деген установка болуш керек. Азыр эми акыркы баягы пациенттин окуясы боюнча бир туугандарына айтып атпайсызбы? Ошол окуядан кийин мен мынтип ойлондум да. Негизи жашоодо бизди кыйнаган нерсе үмүт да.
ооба, бир нерсени кылганда, бирөөгө жакшылык кылганда деле ар дайым үмүт кылабыз да. ооба, Ушуну кайтарса экен, ушуну эки эсе кылып берсе экен, ооба, мен кыйын болгон учурда, мага кыйын болгон учурда келе калса экен деген сыяктуу сөздөрдү айтабыз да. Анан жооп эмне болот? Жооп тескерисинче болуп калышы мүмкүн. Ал адамдын колу бошобой калышы мүмкүн ошол учурда. Балким аны капарга албай калышы мүмкүн. Эч нерсе деле эмес да деген сыяктуу. Ал үчүн эч нерсе эмес, бирок сен үчүн маанилүү болушу мүмкүн. ооба. Анан мен айтайын дегеним, капа болбой эле бетине эле айтыш керекпи дейм да. Мындай, мен сенен ушул нерсени күттүм эле, чынында депчи. Себеби мен ошону ойлойм да, бир аз болсо да жеңилдейсиң. Анткени ичиңе катып ушул жакшылык кылбай койду, ушул ушинтке келгенде мындай капарына деле албай койду дебей, келип тескерисинче айтыпчы. Мен ушундай бир эме кылып, анан сенен бир ушундай жакшылык, кичине колдоо күтүп койсом, айтпадың деген бир тамаша сыяктуу айтып койсо жакшыбы деген ой келет да. Мелис, эң бир сонун бир маселе козгодуң да. Бул өтө эле сонун маселе. Бирок сен айткан чечими бул үстүртөн. Ооба, ошентип койсо болот. Бирок аны менен ал адамдын ички дүйнөсү жакшы болуп калбайт баары бир. Анан ал сөздү уккандан кийин наркы адамдан кандай реакция болот, аны да билбейбиз. Досум кечирип койчу, иним кечирип койчу, же ата, же балам, мен ушуну байкабай калыпмын деген нерсе болобу? Же болбосо эмне кылганыңды милдет кылып атасыңбы? Мен сенен сурадым беле деп дагы өрчүп кетеби бул нерсе? Биз аны билбейбиз да. Биз жакшылык кылган, биз күткөн адамдын реакциясын билбейбиз да. Анан айтып койгондон жеңилдеш дагы мүмкүн, тескерисинче дагы күчөп кетиши дагы мүмкүн, мамилелер бузулушу мүмкүн. Бул жерде аябай бир терең нерсе бар да. Бул нерсе жакшылык кылсаң да, өзүңүн астыңда, Кудайдын астында бирөөдөн күтпөй кылыш керек. Күтпөй кылыш керек. Үмүт кылбай кылыш кайтарат керек. дебей. Ооба. Ошол сен эң туура айттың. Күткөнүбүз бизди талкалайт. Ооба. Себеби наркы адам сен эмес да. Ооба. Наркы адамдын өзүнүн башка ою бар, башка жан дүйнөсү бар. Анан ал адам ойлошу мүмкүн да, Мелистин колунан келет да, кылса кылып коюптур да депчи. Ал мен кайтарам деп ойлобостугу деле мүмкүн да. Болбосо эмне Дөлөтка ушул нерсе основной бекен, кылса кылып коюптур да депчи. Ошон үчүн жакшылык кылып атканда, колуңан бир жакшы иш бирөөгө жасап атканда эч качан кайтышын күтпөстүк керек. Анан психологияда, жашоодо, философияда бир сонун нерсе бар. Күтпөгөн учуруңда ал нерсе сага 10 эселеп, 100 эселеп кайтып келет экен да. Бирок ошондо деле анан кийин дагы бир сөз бар го бизде кылып атканда, жакшылыгымды билбесе койсун, будан кайтпаса Кудайдан кайтсын дейт. Жок, ал акыркы чечим да. Акыркы чечим. Дегенде анан кийин биз бирөө кылыш керек болгон жакшылыкты дагы Кудайга оодарып коюп атпайбызбы? Ал дагы туура эмес. Антип айтканда болбойт. Антип айтканда болбойт. Себеби мынандай да, ушул жашоо, Кудай дейбизби, жашоо дейбизби, сага жакшылык кылганга шанс берип атканына сүйүнүш керек. Ушундай мүмкүнчүлүк колуңда барына, Колуңда барына сүйүнүш керек. Мейли финансылык болсун, мейли кандай жардам болсун. Жакшылыктын чоң кичинеси жок, Мелис. Жакшылыктын чоң кичинеси жок. Жакшылык бул жакшылык. Өлчөнбөйт да. Бир сөз болсо деле, бир күкүрт болсо деле, жыгылып кетип аткан кишини жөн эле колтугунан таяп коюш болсо деле, же болбосо бирөөнү түрмөдөн, бирөөнү өлүмдөн куткарып алыш болсо деле, бардыгы бирдей. Жакшылык бул жакшылык да. Ошон үчүн Кудай сени бирөөдөн жакшылык сурапганга эмес, бирөөгө жакшылык кылганга шарт түзүп бергенине сүйүнүш керек. Кичине жакшылык кылып атсаң дагы, чоң жакшылык кылып атсаң дагы. Сен ошо сураган адамдын ордунда эмес, суранган адамдын ордунда эмес. Ал деле күнөөлүү эмес, бирок жашоо ошондой орунга коюп койду аны. Муктаж болду. Кандайдыр бир себептер менен. Да? А сен жардам бере турган адамдын ордунда болуп атасың. Паркы барбы? Ооба, албетте. Сыймык да чоң. Жардам берген мүмкүнчүлүгүң болуп атса, ушундай бир сонун сыймык да. Ошон үчүн жашоого, Кудайга мен бергендердин катарында болоюн деп сураныш керек. Сурангандардын, алгандардын эмес, берүүчүлөрдүн катарында болоюн деп сураныш керек дагы. Мына Кудай бизге ушунча жакшы нерселерди берип атат да, жашоо. Милдет кылып атабы?
жок. Анан кийин биз эмнеге милдет кылышыбыз керек? Ошону кичинекей бир бөлүгүн жасап алып деңиз, ооба да. Кичинекей нерсени жасап алып. Ошон үчүн неме деген Ошо деген адам бар, анын аты Ошо. Аябай кыйын, аябай улуу мистик, индус киши болгон. Ошо киши айтат да, бергендердин катарында болоюн, берүүчүлөрдүн катарында болоюн деп сурангыла дейт. Анан кийин бергенден кийин эч качан жообун күтпөгүлө дейт. Себеби күткөнүңөр силерди оорулуу кылат. Сен айткандай, күтүп туруп ала албаганыңар силердин оорулуу кылат дейт. Анан ошо кишинин мага аябай жаккан бир сөзү бар. Сүйбөгүлө дейт. Не любите, останься любовью. Сүйбөгүлө, өзүңөр сүйүүгө айлангыла дейт. Өзүңөр сүйүү болгула дейт. Жүрөгүңөр сүйүү болсун, кимге болсо бере аласыңар дейт. Жада калса душманыңарга да бере аласыңар дейт. Ошондо силер эч кимден мага дагы берсе экен, мага көңүл бурса экен, жакшылыгымды билсе экен, мен сүйөмгө сүйсө экен деп эч качан күтпөйсүңөр дейт. Себеби силер өзүңөр сүйүүнүн, боорукерликтин булагысыңар, өзүңөр булагысыңар дейт да. Эң баштапкы чечим сиздерде депчи. Ооба да. Биринчи подкаст уккандан кийин сизге да көп адамдар жазып атышты. Ооба. Комментарийге көп жазгандан тартынып атышты билбейм, бирок айрымдар жазып атты. Бул нерсе элдин ичинде бар нерсе, көйгөй экенин, жыйынтыктарын чыгарып алышты өздөрүнүн. Көп улуу эжекелер менен сүйлөшүп калдым ошонун артынан. Алар да рахмат, ыраазычылыгын айтышты. Анан эми азыр эфирдагы убагына жетип калды окшойт, биз ойлогон убакытка. Анан эми жыйынтык чара кетели. Эмне кылалы, кандай кылалы, адамдарга эмне деп кайрылабыз, эмнени сунуштайбыз, психологияда ушундай бир оор бир айыкпас дартка кабылбаш үчүн. Айыкпас дартка кабылбаш үчүн ошо түшүнүш керек экен. Ар бир кичинекей капа болгонубуздагы, чоң капа болгонубуздагы эч качан иссиз кетпес экенинчи. Жан дүйнө капа болуп атат. Ал эгер ошол нерсени кайта ойлой бергенде мээбиздин бир бурчунан, анан мээбиз каерибиз назик болсо, кимдин бөйрөгү, кимдин жүрөгү, кимдин боору, дагы бир жери ошол жерге сигнал берип, ошол жерде баягы психологияда красная лампочка деп коет. Сигнал бере турган лампочка жанат дагы, ошол жерде анан айыкпас дарт пайда болот. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, бизди угуп аткан ар бир жарандарыбыз, досторубуз, бул жашоодо бардыгы өтөт. Жакшысы дагы өтөт, жаманы дагы өтөт. Анан кийин эч кимден күтпөгөндө, биринчи Алла Тааладан күткөндө, анан өзүңүздөрдөн күткөнгө үйрөнүңүздөр. Бул жашоодо кандай жаман жакшы окуя болсо, жакшы окуяга эми баарыбыз эле даяр болобуз. Жаман окуяга бул болду, эми мындан кийин мен башкача жашашым керек деп, жашоонун жакшы жыйынтыгын өзүңүздөргө байлаңыздар. Результатты өзүңүздөргө байлаңыздар. Кыргызда тирик койгонду курук койбойт дейт. Демек сиз бүгүн тирүүсүзбү? Кудайдын сизге койгон планы бар. Эгер даже ошо рак жөнүндө операция болдуңуз, азыр химия терапия алып атасыз, лучевая терапия алып атасызбы? Демек Кудайдын сизге койгон планы бар. Анан кийин бүгүнкү күн маанилүү да? Азыркы динде деле, философияда деле, психологияда деле учур чакта жаша. Бүгүнкү күнүм бактылуу болсо, эртеңки күн да бактылуу келет, тарыхым да бактылуу болот. Анан кийин акылдуу адам тарыхты кечке ойлой бербейт, эртеңки күнгө план койбойт. Акылдуу адам бүгүнкү күндү бактылуу, жакшы, таза жашаганга аракет кылат. Азыр көрдүңүздөр, эртеңки күн болбой да калышы мүмкүн да. Эч ким кепил боло албайт. Кепил боло албайт. Ошон үчүн бардыгыңыздар бүгүнкү күн менен бактылуу болуп жашаганды, жашооңуздарда болгон жаман окуяларга өтөт бул дагы деп, жакшы ошону кабыл кылып, мындай болбостугу керек эмес эле деген сөз бар го. Мындай болушу керек үчүн болду да бул нерсе. Ошону кабыл кыла билиңиздер. Жаман нерселерди кабыл кылып, ошодон күчтүү чыгам деп, өзүңүздөргө ишенип, өзүңүздөр сүйүүнүн, жакшылыктын, мээримдин булагы экениңиздерди сезип жашаңыздар.
Чоң рахмат. Бул подкастты уккандан кийин биздин угармандардын арасында балким бир адамга, балким 2 адамга болсун пайдасы тийген болсо, албетте максатыбызга жетебиз. Дөөлөткан эжеке азыр жумушунан келип, ушундай шашылыш болсо дагы ушул подкаст жазырганга макулдугун берип келди. Эжеке чоң рахмат. Ар дайым сыйлайбыз. Бар болуңуз. Мындай эң сонун маалыматтарды айтып атасыз да. Керектелер бар эми азыр эми социалдык тармакта жайнап кетти. Психологдор ар түрдүү нерселер айтып атат. Адамдардын башы айланып калып атат. Кандай кылабыз, эмне кылабыз деген сыяктуу. Анан бул подкастты башынан баштап аягына чейин бир да мүнөтүн өткөрбөй туруп уккан адам болсо, бирөө өзүнө эң сонун жыйынтыкка келет деп ойлойм. Анан эл арасындагы бул нерсе дагы бул кичинекей оорулар дагы акырынан жок болот деп ишенем. Рахмат Мелис, сага дагы иштериңе ийгилик. Ушундай сонун, жаш болсоң дагы ушундай сонун бир терең темаларды алып чыгып атканыңа ийгилик. Чоң рахмат.